Тамана берүүсү өз ишин улантат. Биздин катарга жаңыдан кошулган телекөрүүчүлөргө айтып кетели, бизде коногубуз бар. Тааныштырып өтсөк, Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматынын башчысы Чыңгыз Эсенгулов мырза. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутматыңыз менен. Рахмат, бийлик болсун. Маанайыңыз кандай? Маанай эртең менен келатканда жакшы болчу буюрса. Анан биздин могу жарандардын кээде кайдыгерлик мамилесинен болобу, же шалаакылык мамилесиненби ушундай таң атпай кичине бузуп коюшту. Тиги баягы бизде баягы эмне деп койчу эле, машина тосуп салып, кечигип калып силерге уят болуп. Жок, эч нерсе эмес, эң негизгиси Ооба. бүгүнкү күнүбүздү жакшы маанайда өткөрөм. Буюрса. Анан Басма сөз кызматы деп атабыз да. Анан өзүңүз кесиңиз боюнча экономистмин деп айтып өттүңүз. Анан бул кызматка эң эле алгач кантип келип калдыңыз деген суроону берип окшойбуз. Негизи басма сөз кызматына чейин бул өкмөттө иштегенге чейин көп тармактарда иштедик. Транспорт министрлигинде, Тышкы иштер министрлигинде. Анан кийин курулуш тармагында да 4 жыл жүрдүк. Анан кийин негизи башталгыч эң алгачкы журналистикага аралашкандар бул ошо мен нарындан болдум, Нарын шаарынан. Анан ошо мурда мен Россияда жүрүп, анан ушу каникулга келип эле ошо эң улуу эжемдин насааты менен айтканы менен ошо ушундай бир радио бар экен, ошо радиого алып баруучуларды алып атыптыр. Барып көрбөйсүңбү, сынап көрбөйсүңбү дегенден анан ошол эжемдин сунушу менен барып, ошо 2006 жылы Нарында Теңир тоо деген радио бар болчу ошол кезде. Ошол жерден алгачкы ошо журналистикага аралашып ошол күнү баштагам. 2006 жылы февраль айы, март айы болчу. Журналистика тармагы жактырып калдыңыз демек. Журналистика негизи журналистика өзү абдан бир жакшы бир кесип деп айта алам, мыкты кесиптердин бири. Эмнеге дегенде журналист бул коомчулук менен мындай айтканда бийликтин ортосунда көпүрө да, түздөн-түз. Анан журналистикада аралашып жүрүп көп киши менен тааныштым, көп дос күтө алдым. Азыркы иштеп жаткан жерибизде деле мына ошол журналистиканын артынан келди дегендей. Анан эң башкысы ошо журналистикага жүрүп үй бүлөлүү болдук дегендей. Ошол эле биздин кесиптештердин арасынан дегендейчи ошондуп. Биз КТРде Ала тоодо маалымат кызматында 5 жылда иштеп калдык. Ошо 5 жылда ошол жерден ошо үй бүлө күтүп, ошол жерден дос күтүп, кесиптештерди күтүп. Демек, журналистика багыты сизди бактылуу адамдардын катарына кошот десек да жаңылышпайт экенбиз. Анан өзүңүз дагы айтып өттүңүз, бул бийлик менен ошол эле өкмөт менен өкмөттүн аткарып жаткан иштерин коомчулукка жеткирүү, элге айтып берүү сиздердин башкы баягы кызматыңыздар. Анан өзүңүз кененирээк айтып берсеңиз, басма сөз кызматы ушундай милдеттерди аткарат депчи. Негизинен басма сөз кызматы ар бир министрлик, ведомство болобу, кайсы бир органдын, мамлекеттик органдын жүргүзүп аткан ишин так айтып берет. Андан мындан сырткары ошол негизи ошо маалымат саясатын жүргүзөт бир кандайдыр бир органдыкын. Өкмөттүн маалымат кызматы болсо ошол бүткүл мамлекеттик органдар болобу, областтарда болобу, ошо өлкөдөгү маалымат саясатын мындай айтканда жүргүзгөн бир түздөн-түз бир эме десем болот да, бир бөлүм, орган деп койсок болот. Эмнеге дегенде ал жерде бизге азыр мурда коомдук кеңештер бар эмеспи, азыр ар бир министрликтерде. Мурда алар жок болчу, кийинки жаңы өкмөт келгенден баштап алар баары ошо биздин басма сөз кызматына да берилди дагы. Ошол менен ошо коомдук кеңештердин дагы иши менен дагы ошо алектенебиз. Негизи коомчулук менен байланыш жана массалык маалымат каражат бөлүм деп айтылат. Анан ошол массалык маалымат каражаттары менен ошо коомчулук менен иштешкенге бир түздөн-түз деп анан ар бир ошол өкмөттүн иши дагы бир ачык айкын болсун деп анан ошо Сапар Жолказы жаңы премьер-министр болуп келгенден баштап эле ошо жаңы бөлүмдө түзөлүп, ыкчам жооп берелик элдерге, социалдык тармактарда көбүнчө кайрылуулар, арыздар көп чыгат. Ошого убагында жооп берүү үчүн ошо ар кайсы министрликтерден бир 16 кишини топтоп, өзүнчө бир айткандай кенен бир бөлүм кылып, азыр буюрса мен ойлойм, азыр ар бир иш боюнча өкмөттүн басма сөз кызматы мындай ачык айкын жооп бере алат да. Жакшы, бизде СМС билдирүү бар экен. Саламатсызбы Чыңгыз байке, сиздин алып барууңузду дайыма көрчүбүз дейт. Кайра ТВга кайтайын деген оюңуз барбы деген көрүүчүбүздүн суроосу. Эми буюрса телевидение тармагында бир топ эле иштеп калдык, ошо 5 жыл. Анан эгер эми насип болсо барарбыз. Насип болбосо негизи өзүм мен экинчи кесибим боюнча дипломатмын, эл аралык мамилелер бөлүмү боюнча. Анан Тышкы иштер министрлигинде иштеп жүрдүк да көп жыл дагы. Анан менин оюмча ошол дипломатия багыты боюнча эле кетебиз деп ойлоп жүрөбүз да. Анткени келинчегим дагы айтып калат, ошол эң жакшы багыт тармакта ошол жер менен алек болот депчи.
Анткени журналистикада жүргөндө көп элдин баары ойлойт журналисттер акча өлө көп табат дегендей. Андай эмес. Журналисттердин жашоосунда дагы көп кыйынчылыктар болот. Ошон үчүн башка дагы багыттан дагы негизи караш керек. Негизи эле менин жаштарга кеңешим бир жерде кечке турбаш керек да. Чыңгыз мырза, сиз өзүңүз журналистика кесибин дагы дамытат иштедиңиз, анан баягы ысык суугуна күйдүңүз дегендей. Анан айтсаңыз, биздин Кыргызстандагы баягы демократиялуу башкалык маалымат каражаттары жана башка чет элдик болобу же болбосо коңшу Казакстанга салыштырмалуу кандай? Негизи сөз эркиндиги негизи бизде ушул сөз эркиндигин Кудай кут кылсын чын эле. Бизде каалаган нерсеңди айтсаң болот, каалаган нерсеңди жазсаң болот. Ошого тийиштүү өзүңө керектүү бир маалыматты, жоопту ала аласың да. Мисалы ошол эле мисалы жанагы эшикке чыгып кагаз менен көтөрүп алып маселеңди айтсаң, кайрылууң көйгөйүңдү айтсаң, ал сөз каралат да, мисалы үчүн. Же болбосо бизде ошол эле жанагындай кыргыз тилдүү гезиттер бар. Кимди эмне деп гана жамандаган жок, кимди эмне деп жазган жок, мисалы. Ал эч ким чектөө киргизген жок да. Ошол эле социалдык тармактарда болуп, аларды дагы тескей турган мисалы үчүн эч ким жок. Буюрса, бул баары негизи биз ошону менин оюмча сөз эркиндиги биз Кыргызстандын эли, кыргыз эли ошол бизде бийликтеги байкелерибиз болобу, агаларыбыз болобу, ошо негизи туура пайдаланса да, өзүн ырааттуу пайдаланып, мындай кандай десем, мындай эме аша чаап кетпеш керек да, негизичи. Анан менин оюмча башкаларга караганда салыштырмалуу, мен анткени көп мамлекеттерге чыгып жүрөм, биздики чын эле мындай айтканда мындай бейиштегидей мындай айтканда шарт түзүлүп берген да, сөз эркиндиги. Сөз эркиндиги өз күчүндө деп айтууга толук мүмкүнчүлүк бар. Биз дагы бир ирет эскерте кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматынын башчысы Чыңгыз Эсенгулов мырза бизде конокто. Эгер WhatsApp сурооңуздар болсо, негизи эле сурооңуздар болсо, WhatsApp номурга узатсаңыздар болот. Экранда жазылып турган үй бүлөңүз жөнүндө айтып бериңизчи деп биздин көрүүчүбүз аткан. Мен өзүм Нарын шаарынан болом, Нарындан. 5 бир тууганмын, 4 кыз, 1 эркек, эң кичүүсүмүн, эгистин түгөйүмүн. Эгизим кыз, түгөйүм кыз да. Анан атам 94-жылы өтүп кеткен, эрте өтүп кеткен. Ал эми биздин ошо өзүмдүн мамам багып, чоңойтуп өстүрүп, биздин үчүн дос болду, апа да болду, баарын айтканда, биз негизи эненин таманын астында бейиш дегендей эле, чын эле биздин бейишибиз, биздин төрүбүз ошол энебиз. Анан кийин өзүм үй бүлөлүмүн, 2 кызым бар, эң улуу кызым 2-класста окуйт, экинчиси 2 жашта дегендей. Келинчегим Жалал Абадтан, Төө башынын ар жагынан дегенде Аксыдан. Ошол, ал келинчегим дагы журналистика тармагында иштеп эмгектенип жүрөт, азыр болсо ушу декретте экен салуу да. Жакшы, мына ушундай. Анан биз бүгүн негизи эле бүткүл дүйнөлүк бүгүн Чыңгыз мырза кол жазма күнү белгиленип жатыр да. Ар бир адамдын баягы кол жазмасы ар түрдүү. Анан ошого карата мен өзүңдү дагы билиге болот деп психологдордун да бир айтып калган сөздөр бар эмеспи? Анан негизи эле сиз өзүңүз да айтып калдыңыз, Нарындан депчи. Анан өзүңүз алгачкы ошол шаарга келген күнү Нарынга кат жазган, колго кат жазган күндөрүңүз болдубу ошол жөнүндө? Ооба, мен бала кезден бери мен ошол 5-класстан баштап 4-класста бүтүп 5-класста мен Россиядан окуп калдым. Россиянын Самара шаарында, аякта көп жылдарда жашадык. Анткени менин мамам өзү кесиби боюнча мугалим, анан химия, биология боюнча мугалим болуп, ошол Россияга кетип ошол жерде иштегенде эмгектенген. Анан мен ошол жалгыз Самарада татар мектебинде окугам. Татар мектебинде окуп, ошол жерде жүргөндө бала кез да. Анан жөн жүрбөй ушу үйдөгүлөргө жардам берелик деп дагы товар ташыдык, оокат кылдык, соода кылдык дегенде ошо мен алек болуп, анан бияктагы досторума, Кыргызстандагы досторума аябай жакынбай, майылда чоңойгонсуң, шаарда чоңойгонсуң дегендей, анан үчкө ойногонбай, ошо балалык кездин баары эсте калып, анан ошолорго сагынып, кусалык каттарды көп жазчумун. Бир кийин өткөндө ошол боюнча да үстүндө сөз болуп кетти. Балдарга ай сайын көрсө 27-25 кат жазып жүргөн айында. Мындай айтканда эмнелерди жазчу элеңиз ошонун ичинде? Ал жерге көп баягы ар бир балага мындай айтканда жеке жазып жүргөнмүн да. Ойлонуп көрсөм жазып берип, аяктагы көйгөйлөрдү, маселелерди, кусалыктарды айтып берип, мисалы мен Нарынды сагынганда, Кыргызстанды сагынганда ошол көбүнчө долондон түшүп баратканда Нарынга кеткен жерде ошол сонун бир мындай айтканда капчыгай бар, ошо карагайлар, анан жашыл дегендейчи, ошолорду эстеп, сагынып, ошолорду сүрөттөп жазчумун. Анан эми баарына жашыл болбосо, эми жашыл эле эмес, бул эми бала кездик сүйүү деген бар эмеспи? Анан мен өзүм 5-класстан баштап менден 1 класс ылдый кыз менен сүйлөшүп, анан ошол кызга дагы көп жазып жүрдүм да. Анан кийин ал кызга баягы салам кат деп башталат. Да, ушинтип жүрүп, анан
жашоодо ар кандай болот экен, ар бир киши өзүнүн бакыты менен балалык эме дегендей анан махаббат сүйүү деп коет экен, ошого да көп жазып жүрдүк. Анан кийин ошого алда үй бүлөлүү болуп анан кийин жолугуп калып, бир тойдон анан жолугуп калып кандайсың дейсиң, анан алда тамашалап калды, ай сенин каттарыңды баягы катып койгом депчи. Анан агалар көрсө кат жазып жүргөнбүз ошондой. Ошол кездеги каттардын Азирет, ошол кездеги каттардын эң бир жакшы нерсеси катып сактап коюуга болот да. Мен айткам эми аны компромат кылбай жогот эми деп. Сиз көрсө каттарды жазып атып эле баягы журналист болуп кеткен турбайсызбы? Жок, мен негизи 2006-жылы буга чейин ошо Нарынга барып айтпайм, каникулга, кышкы каникулга барып калып, ошондо бир эч ойлогон эмесмин. 7 жолу иш көрсөм дагы мындай вообще эсте келет деп ойлогон, келет деп деле ойлогон эмесмин. Анан ошо айтпайм, эң улуу эжем, негизи мен эң улуу эжем ушу жылдыз эжем. Мен аябай негизи жашоодогу кеңешчим менин эме да, аябай экөөбүз мындай бири-бирибиз менен сырдашып кеңешчү адам да. Анан ошол киши айтып калды, иним ушундай барып келчи деп. Ушинтип анан ошентип радиого мен билем 72 кишинин арасынан 5-өөбүздү тандашты, 5-өөбүздөн кийин ушинтип ылгап отуруп экөөбүз калганбыз. Анан экөөбүз калып, анан ушинтип 2006-жылы ошо журналистикага аралашып, анан кийин бир жылдай аякта, 1,5 жылдай иштеп, анан 2007-жылы ошо март айында ошо кезде Эрнис Кыязов агай ошондо жаңы ушул дипломсуз журналисттерди кабыл алабыз, алып баруучуларды кабыл алабыз дегенде баягы эле эжем аны да угуп калып барып келчи деп ушу Нарындан бери таксиге салып ийгенин эстен кетпейт. Анан ушинтип 2007-жылы келип ошо КТРКнын ошо негизи КТРКда Куттуу жер, ошол жердин босогосун аттап ошентип иштеп калганбыз ушул жерде. Бир туугандардын салымы чоң турбайбы анда? Анан кат жазууда дагы артта калган эмес экенсиз. Анан баягы көп жазып, негизи адам көп жазсанда эметип коет, жана кол жазмасы дагы бузулат дейт эмеспи? Анан ошо кичине менин кол жазмам кичине мындай сулуураак эмес да. Элдерге айтам, өзүңөр эле жазгачы деп. Чоң рахмат. Кыргызстандагы кайсыл диктерди баалайсыз дейт. Кыргызстандагы эски кишилер деп деле айта албайм. Негизи биздин замандаштарыбыздан бири ушу Бактыбек Мамытов, Гүлшан Молдоева, андан кийин бизде Нурдин Мотоев деген агайларыбыз бар, Тамара Жаманбаева эжебиз бар мисалы. Көп биздин белгилүү дагы, бирок эң ошол мен баалап сыйлай турган ошо Кыргыз радиосунда Клара деген эжебиз дагы бар. Ошол мен өзүм идеал тутуп, мындай айтканда алардан үлгү алып, аганы көрүп ийне өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт дегендей, ошол эже агайларыбызды көрүп, мына ошол Гүлшан эже, Бактыбек агай, Тамара Жаманбаева, ошо Клара эжелер менен эметем, ар дайым ошолор менен суктанып, алар менен биз өзүбүздүн дагы ич ара катышыбыз бар, алар менен катташып, кызматташып эмес, катташып турабыз, мындай чыныгы мындай бала, ата эне катары дагы ошондой ысык эмелерибиз бар да, мындай мамилебиз алар менен. Ошол алар кишилерди, анан эң өкүнүчтүүсү ошол кишилерди дагы убагында негизи баалап калсак жакшы болот, анткени бизде кыргыз коомчулугунда өзгөчө ушул бир жаман кемчилигибиз бар да, адамдар уже баягы убакыт өтүп кеткенден кийин баалап калабыз да, бирок ага чейин тирүүсүндө сыйлап, тирүүсүндө урматтап алганыбыз менин оюмча жакшыраак деп ойлойм. Албетте, туура сөз. Жакшы. Суроолор болсо узатсаңыздар болот. Албетте, саламатсыздарбы, таң мана эң кызыктуу эфир. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Эрте туруп эң биринчи биздин көрүүчүлөрүбүзгө Чыңгыз Эсенгулов мырзага сурооңуздар болсо узатсаңыздар болот. Анан буга чейин Чыңгыз мырза журналистикада, телерадио жаатында жүрүп, анан басма сөз кызматына жаңыдан аралашып, бул кызматка дайындалып келгенде албетте мындай кызыктуу күндөр, окуялар да болбой койсо керек. Эсиңизде калган. Негизи мен алгачкы басма сөз кызматында иштегеним бул меники 2008-жылы жогорку кеңеште башталган. Анда Адахан Манумаров Кинсанбаевич төрага болчу, ошол кишилерди бизге жумушка чакырып, ошондо ошо жогорку кеңештин басма сөз кызматында алгачкы күндөрдөн 2008-жылы иштегенбиз. Ошол эле маалда иштеп жүрүп, кийин ошо транспорт жана байланыш министрлигинде дагы иштеп калдык. Аякта дагы 4 жыл иштедик. Аяктан ошо басма сөз кызматынан эметип жүрүп, министрдин жардамчысы болуп, кеңешчиси болуп, ошентип жүрүп, анан кийин транспорт министрлигинен эле кайра ошо тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматына барып калып, аякта иштедик дегендей, ошентип эле басма сөз кызматында иштеп эле жүрдүк. Анан кийин ошо 2012-жылы 2013 ошо тышкы иштер министрлигинен кетип, ошо толугу менен курулуш тармагына өткөттүм. Мындай айтканда 360 градус кесипти алмаштырып, өмүрү курулуш тармагында билген эмеспиз. Анан ошентип курулуш тармагында да иштеп, буюрса аякта дагы бир жакшы, менин оюмча, бир пайда таба алдык өзүбүз үчүн. Бир жакшы тажрыйба да топтой алдык деп айтам. Анан кайра 2016-жылы Зорон Машевич премьер-министр болуп келгенде, ал киши менен өзүнө басма сөз катчы кылып чыгарган. Анан ошо Зорон Машевич менен 1,5 жыл чогуу иштеп, анан кийин азыр
Сапар Жумакадыевичтин дагы бир 2 айдай басма сөз катчысы болуп, анан кийин ушундай сунуш түштү. Келип эми өкмөттүн басмасын жетектебейсиңби деп, анан ушинтип ишеним артып, ушундай бир ишеним арткан үчүн, анан сунуштаган үчүн сөз ушул жакта аркалайбыз деп, анан ошол жерде азыр иштеп жүрөбүз өкмөттүн. Жакшы. Эң жакшы. Ушул ишиңизде ийгиликтер көп болсун. Албетте элдин ортосундагы менен ошол өкмөттүн ортосунда жакшы баягы иштерди аткарып жүрө бериңиздер. Бизде дагы бир телекөрүүчүлөрдөн келген суроо бар экен. Чыңгыз байке чоңдордун жанында жүргөн кандай экен дейт. Чоңдордун жанында жүргөндө алар деле бизге окшогон жөнөкөй эле жарандагы катар деп эсептейм. Бирок алардын өздөрүнүн сүрү бар, чын эле. Сүрү бар. Алардын жанында дагы жүрүү дагы жоопкерчиликтүү. Негизинде алар баягы мамлекеттин бийик адамдары да. Анан алардын жанында жүргөндө эми мен жумушка байланыштуу жүрөм. Анан ар бири ошо жетекчиликтин өзүнүн бир жакшы эмелери бар, мындай сапаттары. Анан аларды көрүп, ошолорду көрүп, үйрөнүп көп нерсени үйрөнүп, алардан бир жакшы нерсени үйрөнүп алалык, пайдасын алалык деп. Кесиптик жактан дегендей, тажрыйба жактан. Ал эми чын эле алар деле жөнөкөй адам, бизге окшоп тамак ичип, бизге окшоп эле жүрүшөт. Анан бирок алардын кат жазса керек, сүйгөн махабаттары дегендер да бар дегендейчи. Алар деле жөнөкөй адам, алардын жанында мен бул биздин баягы жумушубуз, милдетибиз катары алар менен чогуу жүрөбүз, чогуу иштешип, кеңешибизди айтып, колубузда алар берген тапшырмаларды аткарып дегендей ушундай. Чоң рахмат, ушундай элдин кызматына жүрө бериңиз, ишиңиз алгалай берсин. Дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Кыргыз басма сөз кызматында алдыга дагы жылдыра бериңиздер деп тилектешпиз. Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматынын башчысы Чыңгыз Эсенкулов бизде конокто болду. Ал эми биздин программанын алдыда музыка улантат, андан кийин көрүшөбүз.